Бул балбандар акыркы 6 айдан бери дал ушул жайда күн сайын машыгуудан өтүп жатышат. Буга чейин таш көтөрүп, күрөштө, улакта өзүн сынап жүргөн 8 спортчу 1 жыл мурда эле аркан тартышуу үчүн бир командага чогулушкан. Кыска аралыкта өлкө ичинде бир топ мелдештерди жеңишке жетишти. Акыркы беттеште 2-нчи орунду багындырып, эми 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярданып жатышат. Биздин негизги максатыбыз Кыргызстандын намысынын коргоп, алтын медаль алып, көрмандарыбызды курсан кылыш үчүн даярдыктар болуп атабыз жакшы. Биз 5-6 жылдан бери биз өзгөн боюнча эле тартып жүргөнбүз. Анан күзүндө ошо Искөлгө бардык, ошол жерге барып катнашып келдик. Ошо боюнча анан команда түзүп, ошо боюнча даярданып, азыр эми чоң эмелерге чыгып атабыз. Аркан тартышта мүчөлөрдүн спорттук даярдыгынан сырткары салмагы да маанилүү. Ар бири бери дегенде 90 килограммдан оор болушу керек. Тартышууга келгенде эң көп күч биринчи жана акыркы турган оюнчуга келет. Алдыңкылары кезек-кезеги менен алмашып турушат. Эң акыркысы казык деп аталып, ал ордунан жылбайт. Ага эң күчтүүсү, эң салмактуусу турат. Капитан карап турат, наракты карап турат. Биякты состояниясы кандай болсо, бизге ошондой неме берет, команда бере берет. Ошо акыркында жыгылып атканда ham, кетип атканда ham ошо команда неме капитаныбызга карайбыз. Сөзсүз ошондо турабыз. Биздин көздөр ошолорго карап, ошо немемизге карап турабыз. Бергенде тарт деген тартабыз, түр дегенде турабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Файзулла Касымовдо 2 эсе жоопкерчилик турат. Анткени ал командалык беттештен сырткары аркан тартыштын 1-1 түрүнөн да күч сынашат. Ал азыр жалгыз тартышуунун эрежелерин да өзүнчө үйрөнүп жатат. Группа тартышканда кичине замен болуп, өзүнүн ичинде алмашып, бири-биринин күчүн тежеп иштесе болот. А 1-1 тартышканда полный күч өзүңө келет да. Өтө чоң болот. Нагрузка да өтө чоң болот. 1-1 тартышкандачы. Жакшы тренировка кылып баш керек экен да 1-1 даярданып. Аркан тартышта колго, белге, анан бутка күч келет. Бул чыдамкайлыкты талап кылат. Ага улай туура дем алуу чоң мааниге ээ. Андыктан команда азыр өз ара түшүнүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Антпесе жеңишке жетүү кыйынга турат. Кенжеби Маматсадыкова, Нурсултан Абдыкарим уулу, ЛТР, Ош облусу.